27 сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Ошто 15 жашар өспүрүм көз жарды, 28 жаштагы шектүү камакка алынды. 22 сентябрда Ош облустук төрөт үйүндө Ноокат районунун 15 жаштагы тургуну көз жарды. Бул тууралуу клубко Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Бул факты боюнча 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектелип, Ноокат районунун 28 жаштагы тургуну кармалды. Ош облустук соту 26 сентябрда аны 2 айга камакка алды. Учурда тергөө уланууда. Президенттик аппараттын башчысынын мурдагы орун басары 2 айга камалды. 26 сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда президенттик аппараттын башчысынын орун басары кызматында иштеген Алмамбет Салиевди 4-ноябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Соттун маалыматына ылайык, Салиев кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча айыпталууда. Анын камакка алынганын күн мурун бир катар басылмалар жазган. Азырынча УКМК бул боюнча комментарий бере элек. Салиев 2021-жылы мыйзамсыз байуу айыбы менен кармалган. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал президенттик аппаратта иштеп турганда расмий кирешесинен кыйла көп суммага мүлктөрдү сатып алган. Салиевди президенттик аппараттын башчысынын орун басары кызматына экс-президент Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы дайындаган. Бул кызматта иштеп турган кезинде Салиевди укук коргоо органдары менен күч түзүмдөрүнүн аракеттерин көзөмөлдөгөн көмүскө башкаруучу деп атап келишкен. Суу кечпеген каралоо. Ташиев Аспеков жазды делген кат боюнча үн катты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 7-каналга курган маегинде активист Мелис Аспековдун абактан жазды делген каты боюнча комментарий берди. Катта Садыр Жапаров 2020-жылы митинг өткөрүү үчүн Райымбек Матраимовдон $3 миллион алганы жазылган болчу. Ташиев 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин Аспеков ишкерлерден Садыр Жапаровго алып барып берем деп алдап акча алып жүргөнүн айтты. Ташиев бул боюнча далилдер бар экенин, Аспеков ошого жоопко тартылганын белгиледи. Ушундай каралоолор чыкканда эл журт логика дегенди иштетиш керек. Райым Матраимов миллиондогон долларды киши куруп калгансып Мелис аркылуу берет беле? Бергиси келсе Садыр Жапаровдун өзүнө же бир туугандары аркылуу берет эле да. Эгер Райымдын $1 миллион Мелиске бергенин чын болсо, анда аны да өзүнө катып алды деп билсек болот. Бул маселе боюнча Райымга суроо берилген. Ал Мелисти тааныбайм, берген эмесмин, калп айтып жатат деп жооп берген. Биз мындай суу кечпеген каралоолорго көңүл бурбайбыз, деди Ташиев. Мелис Аспеков жазды делген катты 26 сентябрда активист Тилекмат Күрөңов жарыялаган. Анда Аспеков 2020-жылы 9-октябрда Бишкекте саясий күчтөргө каршы митинг өткөрүү үчүн Райымбек Матраимовдон $3 миллион алып Садыр Жапаровго бергени жазылган. Ал бул боюнча кылмыш ишин козгоону өтүнүп, Камчыбек Ташиевге кайрылган. Акыйкатчы жалган маалымат тараткандарга айып салган мыйзам долбоорун кайтарып алууга чакырды. Акыйкатчы институту тараткан билдирүүдө мыйзам долбоорунда сунушталган айып пулдун өлчөмү укук бузуулар кодексинде каралган чектен бир топ ашып кеткени айтылат. 1000 жана 2000 эсептик көрсөткүч өлчөмүндөгү айып пул жазасы негизсиз жогору. Андан сырткары мыйзам долбоорунда жоопко Маданият, маалымат жана туризм министрлиги эмес, сот тарабынан тартылышы керектиги эске алынышы шарт, деди акыйкатчы Жамиля Жаманбаева. Укук бузууга белгиленчү жаза кылмыш жазасынын бир топ төмөн болушу керектигин, ал эми жалаа менен мазактоо кылмыш эмес экенин белгилешти. Жаманбаева демилгечилерди документтеги карама-каршылыктарды жоюуга, эл аралык укуктук нормалардын сакталышына каршы келген жоолорду алып салууга чакырды. Аны менен катар акыйкатчы сөз эркиндигин камсыз кылуу жана адам укуктары менен эркиндиктерин сактоо зарыл деп белгиледи. 27 августта Маданият министрлиги ЖМК интернет жана соц түйүндө колдонуп жалган маалымат тараткандарга жоопкерчилик киргизүүнү сунуштаган. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, жалган, жаңылыш же адаштыруучу маалымат тараткан жеке жактарга 100 000, юридикалык жактарга 200 000 сом айып кажылат. Акаев парламенттин анын экс-президент макамы боюнча чечимине комментарий берүүдөн баш тартты. Бул тууралуу ал 26 сентябрда ТАСС агенттигине курган маегинде билдирди. Мен парламенттин иши жана аракеттери боюнча комментарий бербейм, деген Акаев. 5 сентябрда Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирүү өтүнүчү менен парламентке кайрылганы белгилүү болгон. Кийинчерээк Акаевдин арызы боюнча президент Садыр Жапаров пикирин билдирген. Ал бул маселе боюнча чечимди парламент өзү кабыл алышы керектигин, ал өз пикирин таңуулай албастыгын айткан.
Жогорку кеңеш 25 сентябрдагы жыйынында Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирүү өтүнүчүн четке каккан. Аскар Акаев Кыргызстандын биринчи качкын президенти. Ал өлкөнү 15 жылдан ашык башкарган. 2005 жылдагы Жоо-Казын инкылабынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Акаевдин бийлиги өлкөдөгү коррупция, бийликти узурпациялоо, ошондой эле Жалал Абад облусунун Аксы районунун Боз Пиек айылында өткөн тынчтык митингинде жарандарга курал колдонуусу менен эсте калган. Абактагы журналист Айке Бейшекеева эркиндикти коргоодогу каармандыгы үчүн сыйлык алды. Айке Бейшекеева Темиров Лайфтын журналисти. Ал башка кесиптештери менен бирге өзүнүн туулган күнүндө 16 январда кармалып, ошондон бери камакта отурат. Күн мурун прокурор бул иштин бардык фигуранттары үчүн 6 жылдык абак жазасын сураган. Бейшекеева Кыргызстанда башаламандыктарга чакырык жасоо айыптары менен соттолуп жаткан чакта Прагада ал эл аралык сыйлыгынын лауреаты болду. Бул сыйлык адам укуктары жана эркиндигин коргоодогу көрсөткөн каармандыгы үчүн ыйгарылат. Былтыр бул сыйлыкты египеттик жаш журналист алган. 2 жыл мурда кубалык активистке берилген, деди журналист Болот Темиров.